Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Капыр Мадаминов агайыбыздын ой өрүшү Кругозор китебинен номер 8 сабак. Дүйнөнүн күчтүүлөрү деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу угуучулар, бүгүнкү чыгарылышта сиздер Элиндер Олимпиаданын чемпиондору, Голливуддун чыгаандары, кыргыз, казак алыптары жана футболчулар деген темачалар тууралуу маалымат аласыздар. Биринчи Элиндер. Байыркы гректер кара күчтү жогору баалашкан. Биздин заманга чейин 4-кылымда Милон Кротонский 6 жолу Олимпиаданын чемпиону болгон. 20 жыл күрөштө жеңилген эмес. Бир торпокту өгүз болгончо ар күнү көтөрүп машыккан. 136 килограмм ташты 6 метрге ыргыткан. 6 адамды арабасы менен көтөргөн. Экинчи Олимпиаданын чемпиондору. Теннисте эң жаш чемпион Борис Бек 17 жашта болгон. Граф теннисчи 7 жолу жеңүүчү болгон. Шумахер 7 жолу авто жарыштын дүйнөнүн чемпиону болгон. Мухаммед Али бокста күчтүн жана кудуреттин символу болгон. Ал оюнда көпөлөк жана ары деген ыкманы колдонгон. Дүйнөнүн чемпиону титулун 3 жолу жоготкон. Майк Тайсон көчөдөгү бейбаш бала болгон. Аны 19 жашында Каст Амато тарбиялаган. Үчүнчү Голливуддун чыгаандары. Брюс Ли каратеге джиу-джитсу ыкмасын киргизген. Ал секундасына 17 жолу таамай сокку ура алган. Ал эми Шварценеггер 13 жолу титулдарды жеңип алган. Ал эми Жан-Клод Ван Дам көзү көгөрүп, шайы ооп жүргөн алмурут бала болгон. Тартынчаак, ашыкча сөз сүйлөгөндөн чоочуп турган. Аны атасы ошого аны Пол Готтени деген карате клубуна жетелеп барган. 20 жашында дүйнөнүн чемпиону болгон. Ал эми кийинкиси көпчүлүк киносун жактырып көргөн Джеки Чан тууралуу сөз болмокчу. Джеки Чан түрктардын королу. Жарды үй-бүлөдө, кедей үй-бүлөдө туулган. Пекин опера мектебинде эртең менен саат 6-дан түн ортосуна чейин өнөр үйрөнгөн. Ушу менен хапкидону дагы үйрөнгөн. Түрктар учурунда Джеки Чан бутунда 37 сынык травма пайда болгон. Акыркы жараттан кийин ал колескадан тура албай калат. Цигун терапиясынын жардамы менен ордунан турган. Күнүнө 3 саат машыгып 8 километр чуркайт. Ален Робер дүйнөдөгү 85 эң бийик имараттын үстүнө таянычсыз чыккан. Дубайдагы Бурж Халифага чыккан. Ал жер 828 метрден турат. 4-чү Кыргыз казак алыптары. Көңүл буруңуздар, Кажымукан 160 килограмм салмак менен 48 медалдын ээси болгон. Кыргыз баатыры Балбан Кожомкул 2 метр 36 сантиметр болгон. Анын салмагы 216 килограмм. Анын көтөргөн таштары 635, 1247 килограммдагы таштардын бүгүн да эч ким жылдыра албайт. Кожомкулдун адамдыгы да алп болгон. 5-чи футболчулар. Дүйнөдө эң көп гол киргизген футболчу бул бразилиялык Пелле 1970 жылы туулган, 1217 жолу гол киргизген. Ал эми Рональдо пол жугуучтун уулу болгон. 4 жашында ага топ сатып беришкен, 8 жашында анын эң алгачкы ийгиликтери жарала баштаган. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Ой өрүшү Кругозор китебинен 18-19 беттердеги маалымат менен тааныша алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.